Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Самат. Саламатсызбы? Урматтуу кесиптештер, сиздердин астыңыздарда Кыргыз Республикасынын Искусство жана Маданият университетинин мугалими, салттык музыка кафедрасынын башчысы, улуттук филармониянын артисти, Кыргыз патенттен Манас эпосун колдоо боюнча дисктери көп нускада чыккан атактуу биздин манасчылардын бири Самат Көчөрбаев. Тосуп алыңыздар. Бүгүн өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгеси менен Манас күнүн утурбай Манас таануу боюнча лекцияларды уюштуруу демилгеси менен кайрылышкан бизге. Бирок өзүңүздөр билгендей, азыр карантиндик чараларды сактоо керектигинен ушундай маалыматтык технологияларды колдонуу менен алыстан болсо да маалымат алмашып, ошо лекция окуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ошондуктан азыр сөздү болсо Самат Көчөрбаевке берип коелу. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз патент мамлекеттик ишканасынын жамааты, урматтуу кесиптештер десек болот. Анткени биз чыгармачыл адамдар менен өтө тыгыз байланышып, бир жылда 2 жолу бизди сүйүнүп турасыздар дегендей. Ошол эле учурда чыгармачылыкты колдоп көптөгөн китептерди чыгарып келе жатасыздар. Ушу интеллектуалдык менчик боюнча бир жакшы иштер болуп атат. Мен ыраазычылык билдиргим келет учурдан пайдаланып. Менин дагы Манас айтуумда диск атайын Кыргыз патенттин колдоосу менен чыккан 2017 жылы, 18 жылы. Сиздерге бүгүн ушул атайын министрликтен мени бөлүп, сиздерге бир аз болсо да Манас боюнча баарлашып, маалымат алуу боюнча бөлүгөн экен. Кубанычтамын ошончодон сиздерге туш келгенге. Сиздерде көптөгөн кызматкерлерди таанып, жакындан билем. Менин атым Самат Көчөрбаев. Манас боюнча Манас күнү өзүңүздөр билгендей ЮНЕСКО катталган күн 4 декабрь. Ошо 4 декабрга карата баардык мамлекеттик мекемелерге биз ушундай иш-чараларды өткөзүп атабыз. Кече миграция кызматына барып, ошол жакта жакшы иш-чара болду, ошо жака барып келдик. Ар бир манасчы болжол 4-5 жерге барып атабыз. Сиздерге бөлүнүп, ушу Манас боюнча баарлашууда мен бир ушул бүгүнкү жолугушуунун, бүгүнкү маектин форматына токтолгум келет. Эркин, каалаган учурда качан болсо сурооңуздарды, оюңуздарды айтсаңыздар, сурооңуздарды берсеңиздер, мен жооп берүүгө аракет кылам. Ал эми алгач Манас боюнча айткым келет. Мен өзүм манасчылыгым боюнча айткым келет. Анан Манастагы эң негизгиси баалуу философиялык баалуу ойлор жөнүндө токтолгум келет. Манас бизге эмне үчүн керек? Манас бизге эмнеси менен баалуу деген суроолордун тегерегинде ой бөлүшкүм келет. Манас дүйнөдө теңдеши жок. Көлөмү жагынан, көркөмдүгү жагынан жападан жалгыз эпос деп айтабыз. Билимде айтылып келген, такталган. Мейк угулуп атабы жакшы эле? Айтылып келген. Ары жактан да бирдеме коштоп атат да. Мүмкүн мен наушник менен көрөйүнбү? Жок, сизге кандай ыңгайлуу болсо ошондой айта бериңиз. Бизге угулуп атат. Жакшы угулуп атат. Жакшы угулуп атабы? Анан лекцияга Манас топикин таанысыңарбы? Кат айтат го бул. Самат эмеле Көчөрбаев. Таанышпады? Жакшы айтат. Ушул боюнча өткөндө 14 жарым сааттык манас айтуу болду Дөөлөт деген жигиттин. Биз баарыбыз ушул жерде колдоп, кубанып турдук. Биз эми манасчылар үчүн бул өтө эле жаңылык эмес, айтылып жүргөн манас. Бирок ушул коомчулукка Гиннестин рекорддор китебине киребиз деп атайын жалпы элге, дүйнөлүк коомчулукка бир документалдуу түрдө тастыкталганы өтө бизди кубантат. Анткени бул чындап эле теңдеши жок эпос экендигин далилдеди. Чындап эле өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, биз лекция окуганда кээде
2 саат 3 саатта канчалык энергия кетет. Ал эми 14 саат тынбай ордунан жылбай манас айтуу бул чындап уникалдуу көрүнүш. Бизде ушундай агаларыбыз, бизден дагы кыйын мыкты манасчы байкелерибиз бар. Ошолордун учугун улап келатабыз мүмкүн болушунча. Биздин манасчылардын бир нече мууну өстү. Буга мамлекет тарабынан болгон аздыр көптүр колдоо, андан тышкары эң ириде баса белгилеп айткым келет, коомдук уюмдардын жана меценаттардын жардамы менен манасчылар жана акындар чоң бийик деңгээлде өстү деп айткым келет. Манас Мурас деген коомдук фонд бар, Саякбай Манасчы деген коомдук фонд бар, ошолордун арты менен. Ал эми манасчылардын азыр 3 мууну тарбияланып өсүп атат учурда. Бир орто муун деп койсок болот. Биздики ошо орто муунга кирип калабыз. Бизден кийинки дагы жаш муундардын бир өзүнчө жоонтобу бар. Бизге чейинки Уркаш Мамбеталиев агайыбыз, Назаркул Сейдрахманов агайыбыз баштаган Алтын көпүрө деп айтабыз. Баягы илгерки манасчылык өнөрдү бизге биздин доорго өткөзүп берген атактуу манасчыларыбыз бизге чоң мурас калтырды. Ал эми жалпы манасчылыкка өнөргө келе турган болсок, бизге калтырган мурастарга келе турган болсок, манас эпосунда салттуу сюжет деген түшүнүк бар. Ошол салттуу сюжет бул Сагынбай Орозбаков, Таякбай Каралаев жана Жусуп Мамай аталарыбыздын вариантын негизинде бириктирилип эң алгач 58-жылы түзүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, көк китептер илгерки. Ошол китептер манасты жайылтуунун негизги куралы катары, манасты таануунун негизги куралы катары пайдаланып келет. Анткени бардык манасчыдагы жетишпестиктер биринен бири толукталып күнгө чейин бир нече жолу басылып чыккан. Манас эпосунда манасчылар жөнүндө сөз болгондо көптөр манасты күпүлдөп эле айта берет деп ойлошот да. Өзгөчө моундай ааламдашуун заманда сөз багып, сөз баалаган кишилер аз, бүттүгү тирлик менен алек болгон учурда тажап кетет, уга албайт, аш кыла албайт да, мындайча айтканда, сиңире албайган жагдайлар бар да. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Неге дегенде, алар кичинесинен манас менен аралашып, башкача айтканда манастын окуясына чейин билгенде гана манасты түшүнөт. Же болбосо жок дегенде ошол манастын урунтуу окуяларын билиш керек. Ошондо гана манас жөнүндө маалымат болот. Ар бир кыргыздын көкүрөгүндө манас бар, бирок манастын жетпей жатканынын бир эки себебине токтолгум келет. Биринчиден, ааламдашуун заманында илгерки бош убактысы бар кенен бардык дүйнөсүн ушул руханий дүйнөгө арнаган элдерге караганда азыр бардыгы тирлик менен алек болуп жүрөт. Убактысы жок бир мүнөт дагы. Кенен отуруп уга албайт. Керек болсо башканы кой, өзүнүн балдарын тарбиялаганга убактысы болбой калган жагдайда жашап атабыз да. Демек, бул манасты жайылтыш үчүн менин пикиримде системалуу түрдө бала бакчадан баштап жайылтыш керек. Ал эми сиздерге окшогон кыргыздын мыкты инсандары же болбосо ушу мамлекеттик иштерде иштеп жаткан жетекчилер манастын жалпы философиясын, маңызын, анын тарыхый баалуулугун баамдап, кийинкилерге кеңеш гана айтса жетиштүү деп ойлойм. Манас бул мындай, манастын баалуулугу өзгөчө, манасты билишибиз керек. Биз анча окуй албай калдык, бирок силер окушуңар керек деп биз кийинкилерге айтсак, бул биринчи милдетибизди аткарган болобуз. Анан манаста көптөр жанагы күпүлдөтүп эле айта берет деп ойлойт, анан жетпейт деп атканында ошол угармандарда маселе бар биринчиден. Экинчиден, Саякбай атабыздай болуп жеткизе албай жаткан бизде маселе бар. Бул эки маселеден улам. Анан учурдагы абалдан мурда убакыт бар болчу, азыр теле, радио, интернет дегенин бардыгы ушул баягы илгерки маалымат берүүчүнүн негизги булагы болгон манасчынын ордун алмаштырып, башкача айтканда башка булактар дагы пайда болгон. Ошодон улам манасчыны кенен угуп отурган мүмкүнчүлүк болбогон жагдайдан улам манас бизге жетпей жатат. Манаста ар бир окуя ар башкача ом менен айтылат. Ар башкача. Ошону манасчы канчалык жеткизет, маселе ошондо. Мисалы, Каникейдин тай торunu чапканы деген окуя бар. Бул манас өлгөндө Каникей букарга
төркүнүнө барып 12-ге чыкканча Семет ошакта жүрөт эмес. Ошондой окуя бар. Бирок буну ошол Тайторунун чуркаганы деген, Тайторуну сүрөө деген окуяны ошо Тайторунун Манасчы ошол окуянын ичине киргендиктен ошол ат менен кошо чуркап келе жаткандай образ берип айтат. Бул өзү ошондой болуш керек. Каникейдин жомогу деген окуя бар. Аны баян кылып, жомок кылып айтпаш керек. Кече кабылан Манас өлүп, кайрылгыс жайды көрүп, Ауке көбөш чыйбыт кочкор Адыбай Көлбайлар Манастын сан дүйнөсүн камчыга ченеп бөлүп деп Манастын өзгөчөлүгү жалаң ырсап түрүндө эмес, кара сөз, жорго сөз, айтым, баян, речитатив бардыгы өзүнө камтыган, ошон үчүн чексиз. Ал тургай биз ушу Манастын арты менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөсүн кыдырдык. Тувада, Якутиядан, Монголиядан келген өнөрпоздор таң калуу менен айтар эле да жолукканда. Сеники аябай сонун экен дейт, мындай өнөрпоз катары сүйлөшүп атабыз. Неге десең, сенин колуңда аспабың жок, сен кааласаң сүйлөйт экенсиң, кааласаң баяндап айтат экенсиң, кааласаң ырдайт экенсиң, кааласаң бир тоналисттан экинчи тоналистка которулуп кете берет экенсиң, чек жок экен дейт да. А бизде колубузда аспап бар дейт, ошол аспаптын тональность деп коет музыкада, тон. Ошол тондон үндөн чыга албайбыз дейт, болду. Ушуга камалып калабыз. Биринчи эле чектелгени эпосубуздун ушунда дейт. Биз ушундан гана ушул линия менен кете беребиз дейт. Булар салыштырып айтканда биздин Курманбек, Жанышбай, Кожо Жаш Керейхан сыяктуу эпосторун айтып атат да. А Манас башка элдердин эпосторунан айырмаланып, Манас чексиз эркин айтат. Ошол жана Каникейдин Тайторун чабып атканда ошондой айтыш керек, жомокту мындай айтыш керек, чоң казатты башкача айтыш керек дегенде, мен сөзүм куркак болбош үчүн бир кыскача өзүндү айтайын. Мисалы, Каникейдин Тайторун чаап келатат, 300 ат, 60 ат, 30 аттын соңунда деп келатат, ат чуркап келатат. Эрегишип келатат, эрегишип жарышып, эки үзөңгү кагышып, тоңта жерден тозу жок, токумчалык куусу жок, буусун чийген чийин жок, сууру чычкан каш кулак, казып койгон ийин жок, таманы жерден тарсылдап, кара болду тоздук, көмөкөйгө карсылдап, көкүнүн көккөн кыргытып, көнөктөй болгон туягың, жаныбар көрүнгөн жерин кылгытып, ойноп кетчүң немедей, ойсоңдоп башын чулгутуп маралдай ургон денеси капкара чаңга бөлөндүң үстүндө күн кыласың, ошондон ер кашына гана эрегишип күжөрүп, ичи күйүп ат болуп, өтөрүп кетчиң чок болуп, кайра жеңиң Каникей, уйдала түшүп дүрбүнүң дагы сазың токтолуп, же сарадырма курчукта, сараңа тоон тумшукта, кең акчийдин жолунда келе жатат Тайтору. Муну ошондо берекен 12 тулпар соңунда, көгүлү бөлүнүп, көзүнүн жашын төгүлүп, карап турсаң келеңдин көңүлдөгүн көксөгөн, ошондо көк жалдарын гана көрүнүп деп Тайторунун чуркап келаткан образын кылыш керек. Ошондо Тайтору чуркаган болот. Ошондо Тайтору эрегишип келатат, мына чыгат, ана чыгат деп келатат. Ал эми эгер ушул эле окуяны мен эгер сырттан карап аткан киши Манасчы бир эле калыпта айта берет дебей дегендей образдан ошондой аспектиден алып карай турган болсок, Тайторуну мынтип айтып койсом, мисалы, таманы жерде тарсылдап, кара булут тоздук, көмөкөйгө карсылдап, келе жатат Тайтору, 60 аттын соңунда десем, Тайторум бул таштакка салып алган, ылайга салып алган кашаң ат болуп калат да. Демек образы ачылбай калат. Ошол эле учурда Каникейдин жомогу деген окуя бар. Ал жомокту... Спасибо большое. Опять пропало, почему? Самат, сиздики угулбай калды, микрофонуңуз өчүп калды окшойт. Самат. Өчүп калды окшойт, Күйдүбү эми? Эми күйдү сүйлөй бер. Жаңы эле өчтүбү же мен өчүп калса деле күпүлдөй бердимби? Жаңы эле. Түшүнүктүү. Рахмат. Ошентип, Каникейдин жомогу деген окуя бар. Ал жомокту баянда, бул тарыхты айтып берип атат. Демек ал түшүнүктүү болуш үчүн
канекей баласына өткөнүн элестеп, кайгырып, боздоп, ыйлап, жай баян кылып, үйдө айылда апалар, аталар баласына отургузуп алып, илгери деп жомок айтып берген сыяктуу Манастын окуясын так ошондой кылып, жомокту жомоктой кылып айткан манасчылар. Саякбайдын мисалында айтып атам. Ошо Саякбай атабыз жомокту кантип айтып атат? Айланайын энекем, бардыгы сенсиң берекем. Теңиз атам өлгөндө сан казына дүнүйө чачып келген экенсиң. Букарга тентип энеке качып келген экенсиң деп баягы Баатырдын уулу Семетей энеси Канекейге кайрылганда, ошондо Канекей сызмакчы болдуң сызыктың Манастын уулуна, ошондо айтмакчы гана болдуң кызыктың оğlunun buğuvan mumdun aytan bir dalay kazılıp kalgan burunduk menin kaynap jatkan şurumduk argın kırgızlar anaş elдин жайын айтайын жылгынду кен кол кен талас мен сага жердин жайын айтайын атаң Манас калдан жердин жайын айтайын бел байлаган менетке белги болчуң сен атаң беш улуу кыргыз элинин шери болчуң сен атаң эл четине барам деп эрегишкен душмандан элинин кегин алам деп сенин атаң шер Манас кайга кирип кайрылган катарында белендин ошондо данайынан гана кайрылган sakallarlı bir burçak, kalçalardın burçak, aylanayın kulunun altınadın ökçösü, kazaklardın gökçösü, Pana burçu Manaska boşol batırgan ölgün eki gemin jaylagan egiz karap baylagan bana mer ürbüsün kanangdan ölgün деп баян кылып, арман кылып, кошок кылып, жоктоо кылып, ошол өткөнүн эстеп, таман эти мөлтүрөп, кече таластан качып, тентиреп, чыйырды менен 6 айлык Семетейди көтөрүп келгенин кан какшап, жүлүнүнөн өткөзүп, ушинтип айтып берип атат. Демек, жомок манасчы жомокту ушинтип айтыш керек. Ушул себептен урматтуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу эжекелер, агайлар, Манасчы театрдын жалгыз актёру деген сөз чыккан. Манас айтылып атканда Манасчы бардык ролго кирип чыгат. Ал өзү каарман алмашканда алмашат, диалог болгондо диалог болот, диалогго кирет. Мен бир жолу Францияга барып Манас айтып атам. Манас айтсам, Кыргызды изилдеп жүргөн, Кыргызстанга келип жүргөн бир атайын бир топ бар экен да, бир нече кишилер. Ошолор келип, Манас укканы Кыргызстандан келет десе, аларга кызык болуп келиптир. Манас айта турган болуп, Манас айттым, ал жака барганда биз бир аз музыка коштоп коебуз. Чогойно чоо, кылгыяк, дулбас. Неге дегенде, ошол атмосфераны бериш үчүн, анткени алар тил түшүнбөйт. Ошондо атмосфераны бериш үчүн коштоп коебуз. Анан ошо музыкадан бир аз коштоп, баяндап сүйлөп келип анан бир окуяны айтып бердим буларга. 5 мүнөттүк Манас айтып берсем, бүткөндөн кийин келип, колумду кысып, биздин топко, чыгармачылык топко ыраазычылыгын билдирип, анан бир таң калыштуу, аябай керемет сүрөттөрдү көрсөттү. Өздөрүнчө фото альбом ачып алыптыр, килейген, чоң. Соңкөлдөн баштап биз барбаган, биздин өзүбүздүн Кыргыздын жарандары көрбөгөн чатыр көлдөргө чейин бардыгынын сүрөттөрүн, Ысык көлдүн сүрөтүнөн баштап, бүт керемет жанагы желеде кулум байланып турганына чейин фото альбом кылып алыптыр. Ошону жанына көтөрүп келип, мына мен Кыргызстанга баргам, мондай сонун жерлери бар деп көрсөтүп атат бизге бардыгын. Улуттук аспаптарыбыздан баштап тартып кетиптир. Ошону альбом кылып алып көтөрүп жүрөт. Анан мен, сиз Манас айтканда мен башка дүйнөгө кирдим дейт. Ошолордун ичинен бирөө. Эмне болуп, кандай, сизде кандай
жагдай болду, абал болду десем, мен сөзүңүздү түшүнгөн жокмун, бирок мен окуяны аябай кунткой уктум дейт. Эки адам сүйлөшүп атып эле бир маалда урушуп кетти дебедиби? Мен аябай таң калбадымбы? Мен анткени Чубак менен Алмамбеттин чатагы деген окуяны айткам Чоң Казактагы. Экөө биринчисинде акырын диалог болуп, анан кийин чалгынга мен барам, ал барат, тил барат болуп, аягында анан эмне үчүн Алмамбет барат деп анан чатакташып кетет да. Ошол окуяны сөзүн түшүнбөсө дагы ошентип айтып берди. Анан биз кийинки баргандарыбызда Европадан, чет мамлекеттен титрдан эмени текстин да которсок, керек болсо кыргыздардан дагы өзгөчө көңүл буруу менен чет элдиктер кызыгып угуп атпай. Текстти окуп атат, биягынан образын мени угуп атат мисалы. Ырда дагы ушундай. Күүнүн мазмунун кой берип койдук. Күү деген мындай баяндалган күү деп туруп, күү чертип атабыз. Анан биздин өзүбүздүн улуттук музыкалык аспаптарыбыз өтө терең, өтө кенен, бай. Алар ар бир аспапты ойноп бергенде кызык, өзгөчө кызыктуу болор эле. Биз ошо Агахан фондунун жардамы менен Устат Шакир, Теңир Тоо деген ансамбльдеринде иштеп, ошол аркылуу көптөгөн мамлекеттерде кыргыздын маданиятын жайылтууга колубуздан келишинче салып коюп келатабыз. Манаста баалуу өзгөчө философиялык мааниси терең улуу сабактар бар. Биз Манас эмне үчүн керек деген суроо жаралганда. Манаста миграция, түздөн түз миграция болбосо ошого жакын сонун окуялар бар. Мисалы, 12 жыл бою Манастын керези менен Семетей Бухарда жүрдү. Бухарда жөн эле жүргөн жок, ал жерде Таятас Темиркандын жардамы менен хан болду. Мындайча айтканда бир облустун губернатору болду. Бирок ал Темиркандын баласы экен деп жүргөн. Качан эли жерин укканда мен 1 мүнөт турбайм. Куш этин терип жедирген арсыз мендей бар бекен, атам кайда, мен кайда, элим кайда, мен кайда, эмне үчүн 12 жылдан бери элимди айтпайсың деп таарынып энесине кетем деди. Бир күн турбай. Бу жерде эмне айтып атат? Бөлөк элде султан болгончо өз элиңде ултан бол деп, элдин, жердин баалуулугун биринчи орунга коюп кетем деди. Манастагы 12 жылга чейин Алтайда жүрүп, эли жери ала тоо экенин уккандан кийин алда кетем деди. Азыркы образда биз эми азыр тиги тирликтин, жеке кызыкчылыктын, жеке оокаттын ая менен жүрөбүз да. Эгер азыркы учурда Семетейдин ордуна ошол Бухарга бирөө барып губернатор болуп калган болсо, тууган уругун баарына барып ошол жака бир үй бүлөлүк династия түзмөк деп ойлойм да. Аларга жердин баалуулугу эмес, кызматтын баалуулугу азыр ушундай, азыркы коомдо ошол артык болуп турган учурда айтайын дегеним, алар үчүн ошо жер, эл, мекен, мекендин бир чарчы жери баалуу болгон. Ошон үчүн Манас айтып атат: кашык каным калганча мен алакандай жер үчүн, ар намыс үчүн, эл үчүн күрпүлдөшүп көрөйүн. Күчөгөн экен бугутай, мен күрпүлдөшүп көрөйүн деп атат да. Демек, Кытайдын хандары жер эмес, Маникер деген атты сураганда бүгүн Маникер тартып албайбы? Эртеңки күндө бул Кытай ак куладай күлүккө суук колун салбайбы? Аркы күнү сулуу кыздарыбызды тартып албайбы? Анан жерибизди басып албайбы? Анан элибизди басып албайбы? Анан өзүнүн тилин киргизбейби? Анан дилин киргизбейби? Ит бактырбай калмакты өзүнүн дилин такпайбы? Төшүңө мөөр баспайбы? Төрүңө кудук казбайбы деп ачууланып атпайбы? Демек, бул алгачкы душмандан бир бизге болгон кадам болгондо эле намыстанып атат. Ал эми жерди берип коюу жөнүндө мүмкүн эмес. Ошо жер үчүн, эл үчүн ошондой Манас атабыз баштап кашык каны калганча салгылашкан үчүн биз дүйнөдө канча улут эли жок, жери жок жүрсө, мекени жок болсо, 20 миллион күрттөр жери жок жүрсө, мисалы, биз 6 миллион эл менен кереметтей ала тоону жертеп турат. Мунун бардыгы биздин ошо бабалардын, аталардын кыйындыгы. Биз көпчүлүк учурда аталарыбыз кыйын, Манас кыйын, анан биз кыргыз кыйын дей беребиз да. Бирок ушул жерден тактоо киргизип койгум келет да. Кыргыз кыйын эмес, азыркы кыргыз эмес, биздин ата-бабалар кыйын болгон. Ошо ата-бабалардын кыйын жолун биз тилекке каршы улай албай атабыз. Биз
башканы коюп, ошол жаңы нерсени жаратпасак дагы, ошол ата бабалар калтырып кеткен мурасты, тилди, дилди, баалуулукту, салт сана, өрп адатты кийинки муунга жеткизип бере алдыкпы? Эстафетаны өткөзүп берип көпүрө боло алдыкпы? Маселе ушунда. Демек биз өзүбүз ар бирибиз ойлоно турган нерсе да. Биздин ата бабалар кыйын болгон деп өткөн менен мактанбастан, биз келечекте биздин урпактар да кыйын болот, ошол ата бабанын жолун улайт деген нерсеге кепилдик бере алгандай милдетти аткарышыбыз керек. Манастагы баалуулук, Манаста кызыгы айкөл деген сөз бар да. Айкөл деген сөз Манаста Бакайга, Кошойго, Алмамбетке, Чубакка, Сыргакка эч кимдин айтылбайт. Айкөл деген сөз, мындайча айткан, звание, чин Манаска гана берилген. А неге десеңиздер, Манаста бир нече окуя бар ушул боюнча. Кызык да. Азыр деле биз айтып калабыз, бир дозубуз бир аябай керегибизге жарап, жүрөгүбүздү жылытса, менин дозум Айкөл да деп коебуз го. Маанисин деле көп эметпей эле, бир добродушный дегендей эле кабылдайбыз, бирок Айкөл деп айтабыз да. Айкөл деген сөз Манаска гана таандык дегеним, Манас душманына дагы уруксаат берип койгонда, душманын да кечирип койгонда, ошол себептен Манаска Айкөл деген наам берилген. Чоң Казатта кырылыш болуп атып, Кыргыз-Кытай. Кытай жеңилип баратып, мына кырылып, мына жеңилет дегенде, Кытай элчи жөнөтөт Манаска. Азыркы айтканда, жанагы эки тараптуу согушту Сирия менен тиги радикал исламчылар, ислам мамлекети согушуп атып, баланчанчы ноябрга чейин согушту токтотуу жарыянына кол койду деген сыяктуу да. Ошондойго келишимге жөнөтөт. Токтотуп туралы, биз баш этебизди жийип ирденип алалы десе, Манас Кытайдын ханы ошол Алыөкө Коңурбайларга уруксаат берип коет. Токтотуп. Манас 40 чорозу 40 жактан келген, Кытайдан келген чорозунун бири Алмамбетке астындагы ак куласы менен үстүндөгү ак олпогун берип койт. Неге десе, ал айтат, каерде калыстык болсо, каерде адилеттик болсо, мен ошо жерге болом, каерде термелбей көтөргөн терек болсо, мен ошо жерге кономун деп. Алмамбет чын дилинен дос болгону, өзүнүн жеринен калыстык, адилеттик таппай келгенин көрүп, мына кааласаң минип кийип кете бер, кааласаң менде чоро болуп кал деп туруп, ак куласы менен ак олпогун берип салганда, Бакай баш болуп бармагын тиштеп, эми эмне болот? Эми бул ак куласы менен ак олпогун алып алып кетип калса, бир көргөн кишиге ушинте береби деп айлалары кетип турганда, Алмамбеттин образы так ошо жерден ачылат. Ошондо Алмамбет элдин баары чыйпылыктап атканда, ак кула Манас ат экен, ак олпок Манастон экен. Бул Манаска гана жараша турган буюмдар деп туруп кайтарып берет өзүнө. Мына экөөнүн достугу, бул жерде Манастын Айкөлдүгүнүн образы ачылып атса, ошол эле учурда ага татыктуу шерик, жолдош, сатпаган чыныгы дос катары, акылман катары Алмамбеттин образы ачылып атат. Демек, ушундай окуялардан улам Айкөл деген ат берилген Манаска. Көкөтөйдүн ашы деген окуяда Манас менен Коңурбайдын беттеши болот, эр-сайыш. Эреже боюнча эр-сайыштан ким утуп кетсе, атын олжого алып алат. Белекке өзүнө. Манас Коңурбайды атынан сайып түшүрөт. Атын белекке ала турган болгон учурда, ар жагынан Алмамбет жаадай учуп калдактап, экетеги далдактап, эми келип жеткенче Коңурбайдын алгара олжо кылып кеткенче, тизеси жерге бүгүлүп, Алыөкөнүн Коңурбай айланайын Манасым алгара берип кеткин деп кыя тартып Манаска келин болуп жүгүнүп, Коңурбай минтип турганда, Айкөл Манас кеп ойлойт дейт. Акыл ойлойт эр Манас дейт. Бирөөнүн тону тон болбос, бирөөнүн аты ат болбос. Баатыр эле Коңурбай атын алып нетейин,
Atın tartıp alganda ne muratkan jeteyin, andan görün kul жерден özüne verip keteyin. Жүгүрүп турган канчага сыңгылды манас, канчага мана коңуратың деп каарданып зыргытты. Окоро түйгөн чылбырды манас коңурбай гана көздөй ыргыттың. Араң турган көп манжу алгаранын алганы. Калмактардын атойын чүжөгүлүк арстанын коңурганчанын ошондон ат үстүнөн салганын ошондон Алмамбет туруп жыбайта тарман кылып ден айтат. Kolgo tiygen koyondu koya vergen oğurbun. Adam sendey bolorбун, arstanım manaz özüңdүн adam degen oğurbun. Algaranıma verirsen çiybeyt bilem sızıktın, gevez bel bogen ötüp geçildin gana koңурга. Kılbayt belem kızıktın, sınamayt belem güdüktün. Sırtından sayıp kalçaga men salbayt gana belem bülüktü. Karagı tay kalmaktan bul koңурбay jogolboyt. Bul koңурбay bölbösöň kıyamat yüzün görbösö manas kırgızdın işin koңolboyt. Bergülü kıyım bel oşol bendeden başkan şel oşol. Nayza kerden lıktığını alıp koyuverdin de. Jon naylasın bilgen mıktığını benetkin manaz ekensin. Albas boldun dirimdin algara karma algandan atayın sizge жүгүrdüm algara kayta vergenden arstanım senden tügüldüm. Bayloçu gelse jolundu, buğandar gelse kolunduğun algara verip koluna menetkin aldın beken koңurdu mana çakıldın çalanı öldürüp koydun bu başına düşkün balanı. Jalınsan ukbayt kebingdi koңурбay tabar evingde. Ölbösö kalça çıkarar, manas senin kapkaydarı gana gelin. Dep janda Алмамбет ilaveren. Demek çığında böyle al arman kılgандай manastın Айкөлдүгү кейde özüne ziyan da keltirген. Taң ошол коңурбай ошol algarası menen кийин manastı jaradar kırıp öldürөт. Manaz ушундайлардан улам Айкөл деген атка татыган Манаста көп мындай окуялар, абдан көп. Ошол себептен Манаста kelin menen balanın ortosu, kelin menen kaynenin ortosu, dostun ortosu, ata menen balanın ortosu, aksakal menen жаштын ortosu деген маселелердин баары каралган. Азыр мен саясий абалгыдан улам айткым келет. Азыркы коомдогу саясий социалдык абалдардын бардыгы менен Манасты салыштырса болот. Манастын учурунда кеңешип, кесип иш кылган бардыгын Манас өзү эле кылып берген эмес. Манастын учурунда кошой спикер болгон. Жалпак тил менен айтайын да сиздерге түшүнүктүү. Спикер болгон. Анын депутаттары мыйзам чыгарган салт сана, нарык, тарыхты тактап берген акылмандары болгон. Ошонун башында кошой бакайлар спикерлик милдетти аткарган. Кошой спикер болсо, бакай аксакалдар кеңешинин төрагасы болгон. Бирок алардын сөзү Манаска өткөн. Манаска эмне үчүн өткөн? Манас нарык билген, салт билген, улууну уга билген ошондо. Керек болсо Манасты тескеп турган. Эй, Манас деп койсо, барбай атышөт экенсиң, үйлөп койгон чанаштай дардай атышөт экенсиң. Не болду сага деп. Манас чайгайнан башын жерге салып отуруп калды дейт. Биздин жогорку кеңештин төрагасы: "Эй, президент, не мынча болуп кеттиң я? Тынч отур" деп айта алабы? Мисалы да, аксакалдар кеңешинин төрагасы ошентип айта алабы? Айта албайт. Бирок бу жерде ал аксакалдар кеңеши менен жогорку кеңештин төрагасында эмес маселе. Маселе ошолорду кандай институт экендигин баамдай албаган, ошондой нарыкты билбеген, сөзгө жыгыла билбеген башчыда. Дегеним, бизде эмне интеллигенция жокпу? Бар. Атактуу баатырлар жокпу? Эл акындары жокпу? Эл артисттери жокпу? Эл адамдары жокпу? Акылдуу, интеллигент. Ошолор айтса жарашпайбы? Жарашат, бирок сөз өтпөйт. Сөзү текке кетпес үчүн бардыгы унчукпай дымып отурат. Анткени нарыксыз, тексиздер журт башына келип, элди кыйнап аткан учурда сөз айтсаң дагы өтпөйт. Ошол себептен Манас өлгөндө кызыгы өмүр бою Манаска жөлөк таяк болуп, эй, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет, жарылсаң жолборс жеп кетет, жарылып калды кыргыз деп жалпы журтка кеп кетет.
Асманда учкан алгыр куш асманга учуп чыкканда канаты менен учуучу, кайрылып жерге конгондо куйругу менен конуучу, Манастын Манас болмогу баарыбыздан болуучу деп Манаска жөлөк таяк болуп турган, Манасты жанында эң кадырбактуу аксакал болуп турган кадимки Бакай атабыз Манас өлгөндө эмне үчүн төө кайтарып калды? Төө кайтарып калды. Семетей келгенче 12 жылы төө кайтарды, төө. Жаргак шим кийип алып төө кайтарды. Эмнеге десеңиздер, Манас өлөрүндө айтып атат. Жыйылган топко барбай жүр, Бакай аба, жыйынга сөзүң салбай жүр. Бөөдө сынып каласың. Сенин тириң өтпөйт. Сенин тириңди могу Абуке Көбөш бийлик байлык үчүн Манастын ортосун чаап алууга даяр болуп турган Абуке Көбөштөр сени барктай албайт. 12 жылга чейин Семетейиң чоңоюп келгенче төө кайтарды деп атат. Ошол себептен ал кайра хан алмашканда, бийлик алмашканда кайра тиги бийликке кызмат кылбастан, алардын тегин наркын билип туруп 12 жылы төө кайтарган. Азыр биздин интеллигенция, биздин азыркы акын жазуучулар, эл артисттери эч нерсе айтпай дымып жатканы төө кайтарып жүрөт азыр. Образдуу айтканда төө кайтарып жүрөт. Анткени алардын сөзүн уга турган бир дагы нарыктуу, билимдүү, салтты билген, эл кадырлаган бир өзгөчө даанышман инсан башчы жок. Ошондон. Демек, андай болбогон учурда интеллигенцияны же кимдир бирөөнү күнөөлөгөн болбойт. Жанагы башчылардын дагы жана басынып айта албай атканы, алар сөз эркиндиги, алар адам абийри, адам укугу, адам кадыры, ал институттун баалуулугу дегенди карабастан башка чаап, коркок билиш кылып, бардыгын жер карама кылып койгон. Башчы. Ал не кылган? Илгери кылыч менен коркутса, азыр эки орган бар өздөрүнө караштуу. Ошо менен коркут. Мындай саясат менен айтып атам, атайын мен саясий абалдан улам, биз Манастан нени алабыз деген. Демек, Манастын учурунда деле оппозиционер болгон. Чубак, Кыргылчал дегендер чист оппозиционер болгон, азыркын тилинен айтканда. Көзүнө сайып айтып турган. Эй, жоону сайса ким сайды, аты калды Манаска деп. Сен эмне? Иштин баарын биз кылабыз, сага эле аты тие береби? Ал тиги Манас кылган ишти мен да кыла алам деген кишилер болгон. Бирок аларды куугунтуктаган эмес. Манастын айкөлдүгү. Ал Манас ошонун бардыгын Буудан Манас Кабылан, Кырктын башы Кыргылчал ар качандан бир качан Кабылан Манас Баатырга бузукулук ойлогон. Буттайын бузуп ийсе да Буудан Манас Кабылан буз экен деп койбогон дейт. Алардын үстүнөн эле карап койгон, баякушуми деп эле мындай үстүрттөн акылмандык менен, айкөлдүк менен карап койгон. Түшүнөм сени дегендей элечи. Куугунтуктап теңелген эмес. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн куугунтуктаган эмес деген суроо жаралат. Анткени алар катардагы эле бирөө эмес, алар ар бири өзүнчө мыкты инсандар болгон, мамлекетке кереги тие турган. Неге дегенде, ошол өмүр бою бузуп келди деген Кыргылчал же болбосо Чубак чоң казакка уратканда ошолордун күчүн пайдаланып атат. Алар согуш тактикасын мыкты билген мыкты чоролор болгон. Мамлекет үчүн ошолордун башын бириктирип, жана кулалы таптап, куш кылып, курама жийип, журт кылды дегендей болуп, алардын башын бириктирип туруп, мамлекет үчүн жол башчы, кол башчы кылып атат. Согушунун тактикаларын мыкты билген, методдорун пайдаланып атат мамлекет үчүн. Ал ошон үчүн куугунтуктаган эмес алар. Кереги тиет. Бул да өзүнчө уникалдуу адам болгон эле, мунун кемчилиги чуулгандуу, чатак, кыялы чорт, бетке айтат, мен муну түшүнөм дегендей кабылды. Манас болгон, көрүсүздарбы? Демек, Манас ушундай Манас болгон үчүн гана тарыхта калган. Демек, биз азыр учурда Манаска зарбыз. Манаска зарбыз. Дегеним, Манастын учурунда дагы кадимки биздин жашообузда болуп аткан пендечиликтин өйдө ылдый көз караштары болгон. Бирок Манас ошонун баарынан бийик туруп, мамлекеттин гана кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Керек болсо, азыр президенттикке шайлоого 63 депутат кандидат катышыптыр. Урматтуу эжекелер, агайлар.
суроо жаралат. Илгери кандай болду экен деп. Туура демократия азыгалагандай кылат. Бирок Манастын учурунда хан шайланганда кандай болду деген суроо жаралат. Манастын учурунда да хан шайланган. Манасты ойнап жүргөндө тоодон балдар шайлап алат хан кылып. Ат союшат өздөрүнчө. Кимдин атын сойсо ошону хан кылабыз дешет балдар ойнап жүрүп. Анан Манас айтат, мен атымды ак куламды соёюмбу дейт. Мен хан болгусу келет да, анан мен соёюмбу десе, жанында балдар айтат, жок ак кула бул күлүк ат, буну сойбо дейт. Сойбо болбойт дейт. Анан ал аттын баалуулугун баалашып атат да балдар, боз балдар болсо да. Анан Чегебай деген бала айтат, мен минип жүргөн ат бардыгы Манас ат хан болсун деп бир пикирге келип калышат да. Анан Манастын ак куласын сойгонду бирок ыраа көрбөй атат да. Анан Чеге деген бала айтат, мен минип жүргөн ат ушу Жакыптын аты, Манастын атасынын аты. Ушуну сойбойлубу, анан Манаста хан көтөрүп койбойлубу дешет. Анан баары бир пикирден анан Чегебайдын боз пыштысын союп, талаадан ойноп, Манасты ураан чакырып, Манас деп хан көтөрүп 40 бала. 6 айдан. Хан көтөрүп алып, анан өздөрүнчө биздин ханыбыз Манас деп, Манаста ураан чакырып жүрөт. Ошондой күндөрдүн биринде Манас 12-ге чыгып, бүтүндөй элге хан шайлаш керек болот. Жакып карыгандан кийин. Жакып хан болчу да. Жакыптын ордуна хан шайлаш керек. Элге тутка боло турган бирөөнү шайлаш керек болду. Анан ким болот десе, эч ким чыкпай, бардыгы Манас болсун дейт. Манас ошондо дагы атактуу Манас боз балдардын баары хан шайлап алып, бүттүгү Манас болсун деп бир добуштан кыргыз эли колдоп атса дагы, ал минтип атат. Талаада атым сойдум деп, хан көтөрүп койдум деп, өз напсиме тартпаймын, тоодой токтон аалатты мен өз мойнума артпаймын. Чоң милдет дейт. Өз мойнума артпаймын, мен элемин дебеймин дейт. Казагың бар, кыргыз бар, калмагың бар, кыпчак бар, маңгул бар, бу жерде ат уулунан, ар намыстуулардан далай көпсүңөр. Хан болуучу жан болсо бирөөсү чыксын бел бууган деп атат. Менден да кыйындарыңар барбы, чыккыла, мен өзүм эле жулунуп чыгып албайын деп скромштетип атат. Өзүнүн ордун наркын билип атат. Анан жок сен элесиң деп анан бардыгы келип анан бир добуштан Манасты көтөрүп атат. Манас болуп кетсе да эмне болуптур кимдер? Азыр, мисалычы, ошолор өздөрүнө суроо береби? Мен чыныгы ушу лидерлердин Кыргызстан боюнча мен лидерликке татыктуумунбу деп суроо береби? Салыштырмалуу. Манаста ушундай нарк болгон. Ошон үчүн ушундан да сабак алсак. Демек өтө көп. Мен айта берсем, ар бир окуя жөнүндө айтып берип берет. Сиздерде суроолор пайда болду болуш керек. Мен сиздердин суроолоруңуздарды күтөм. Мүмкүн болсо жооп берем. Самат, биякта чатка жазып атышат кыздар. Бир суроо. Самат мырза, саламатсызбы? Учурда коомчулукта Бишкек шаарын Манас деп өзгөртүү керек деген пикирлер айтылып калууда. Буга сиздин пикириңиз кандай? Бир четинен Бишкек деле кыргыз баатырынын атынан коюлган да дейт Аккун кызы Динара. Жакшы суроо. Негизинен бул маселе көп жылдан бери, Манастын 1000 жылдыгынан бери утур көтөрүлүп келет. Кабарым бар. Бул боюнча манасчылар талкууга алганбыз. Мен өзүмдүн жеке пикирим бар. Манасчылардын арасында деле кандайдыр бир деңгээлде эйфория менен Манас болсо жакшы болот эле дегендей ойлор бар. Бирок мен каршымын. Манас шаары аталышын, Манасты ыйык, сакральный бир өзгөчө касиеттүү нерсе деп билет кыргыз. Ошол себептен шаардын ичинде ар кандай окуялар болот. Пендебиз, шаардын ичинде митинг болот. Шаардын ичинде уруш, согуш тиги дагы бирдемелер, жаман окуялар болуп кете берет. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Демек Манастын шаарга коюлуусуна мен өтө деле көп колдобойт элем. Манасты мүмкүн болушунча тескерисинче мыйзам менен коргоого алып, ыйык, баалуулук катары, мамлекеттин символдору катары сакташыбыз керек деп ойлойм. Ал эми качан биз тиричиликке Манас деген атты аралаштырган учурда сөзсүз түрдө маселе жаралат. Ошон үчүн Манастын баалуулук катары биз сактасак, эң ириде жүрөгүбүздү сакташ керек.
баалуулук катары сактасак, биз кийинки урпактарга өткөрүп берүү үчүн анын философиясынын сабактарынын, улуу сабактарын алышыбыз керек. Баалуулук катары аны руханий маданиятыбыздын, рухий дүйнөбүздүн туу чокусу деп Айтматовдун тили менен айтканда ошондой сакташыбыз керек. Же Авезовдун тили менен айтканда кыргыз турмушунун энциклопедиясы деген таризде сакташыбыз керек. Дагы биякта сизге каалоолор келип түшүп атат. Алардын ичинде Самат мырза, чоң рахмат сизге, көптөн бери мындай лекция уга элек элем дейт. Азаматсың Самат, абдан керектүү, маанилүү маек болуп атат. Рахмат сага дейт. Самат, ишиңе ийгилик каалайбыз. Ушундай өңдүү Чоң рахмат. Сизге келип атышат. Мен да окудум. Фамилия аттарыңыздар менен айрымдарыңыздарды таанып, чын дилиңиздерден айткан каалоо тилектериңиздерге ыраазы болуп атам. Биз албетте биздин милдет, биздин ишибиз деп эсептейм буну. Эстебес атабыз айтчу экен, 2 киши болсо да эргип ырдап бер депчи. Бул жерде жөн кишилер эмес, сиздер бүтүндөй маданиятты, бүтүндөй Кыргызстандагы интеллектуалдык байлыкты көзөмөлдөгөн инсандарсыздар. Интеллигенциянын анык ордосу деп айтсам жаңылышпайм. Демек сиздерге окшогон кишилер ушу Манаска ушундай мамиле кылып, түшүнүп, улуу башын кичүү кылып кунт коюп угуп атканы биздин сөзсүз түрдө Манасыбызды кийинки жаш буундар терең өздөштүрүп билет деген ойдомун. Сиздердей кишилер көп болгон учурда сөзсүз түрдө Манас жайылат, тереңдейт, өздөштүрүшөт. Түз эфирдеги сизге жолугам. Мени. Кечирисиз бүгүн. Ошол бияктан сүйлөшүп калбадым, кечирип коесуздар. Ушундай сиздерге ушинтип аябай активдүү катышып атканыңыздарга ыраазымын. Ар бириңиздер кабинетте отуруп алып, Дамир эжени көрүп атам, да ким Жолдошбек байкени, Айда эжени барыңыздарды эле көрүп атам. Рахмат сиздерге дагы. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен жооп берүүгө даярмын. Биякта сизге да бир суроо келип түшүп атат да. Самат мырза, саламатсызбы? Манас таануу сабагын окуу жайларда киргизсе болор беле дейт. Менимче бар го мындай сабак, туурабы? Манас таануу. Биз студент эле бар эле мындай сабак. Жогорку окуу жайларында бар. Мектептерде биз студент кезде эле окуч элек. Ооба, мектептерде жок, бирок жогорку окуу жайларында 36 ана саат менен окутулат. Лекциялык система менен алганда ошо 60 саат болот. Бул жолу ошондо жумасына 1 парадан деп коет да, 2 сааттан болот да. Ошондой саат менен гана окутулат. Бул жерде эки жагдай бар. Атайын Манас таануучулар өтсө абдан жакшы болмок. Бирок адабиятчылар, айрым учурда ал саатка эч ким келбегендиктен тарыхчылар, географтар, биологдор деген сыяктуу бере беришет. Бирок мен көптөгөн окуу жайларда Манас таануу сабагынын мындай корутундуу, жыйынтыктоочу лекцияларына барып калам. Мен барып качан жандуу Манастагы окуяларды менен мисалы менен келтирип айтканда, алар көздөрү жанып, арасында киргиздер, Манасты жакшы түшүнбөгөндөр дагы патриот болуп чыга келип, бир абдан кызыгуу менен уккандарын көрүп, эмне үчүн ушунча саат ошол Манас таануунун алкагында ушундай натыйжалуу билим берип койсо, мындан дагы маанилүү болбойт беле, көп нерсе билип калбайт беле деп, мен барган 2 сааттын ичинде болгон негизги маалыматтарды бергенге аракет кылам. Бирок тилекке каршы мен алардын интеллекттик ошо Манас таануу боюнча маалыматынан улам, жогорку окуу жайларда, көпчүлүк окуу жайларда, бар эмес, көпчүлүк окуу жайларда татыктуу деңгээлде берет деп ишенбейм. Экинчи жагдай, буну бала бакча менен мектептен киргизиш керек. Бирок министрликте тарабынан болгон бир туура эмес дейбизби, же бир мүчүлүштүк деп коелучу. Ыңгайсыздык, мүчүлүштүк жагдай бар. Арабаев университетинде Манас таануу институтун ачтык. Манас таануу боюнча бакалавр системасы менен студенттерди алып атабыз. Окутуп, колуна Манас таануучу деп диплом берип атабыз. Бирок мамлекетте Манас таануучу үчүн штат жок. Биз анда аларды эмнеге окутуп атабыз? Алар какка барып иштеп жансактайт.
Эмне үчүн диплом берип атабыз? Диплом бергенге чейин буларды иш менен камсыздоо маселесин мамлекеттик системанын негизинде ойлондукпу? Туура, максат мектептерде манастануу программасы ачыш керек болчу. Бирок буну мындай кылыш керек да. Филологиянын кишилерин биринчи манастануу боюнча курстан өткөрүш керек. Анан ошолор убактылуу мектептерде манастануу ачылыш керек, предмет катары. Анан ошонун негизинде ушул манастануучулар адистиги керек деп, анан Арабаев университетине манастанууну ачып, анан ошол бүтүрүүчүлөрдү четинен ошо манастануу предметине мугалим кылып жөнөтүш керек да. Манастануучу кыздар, балдар бизге келип атат манаштарга. Ой, байке, мен как иштейм, мени филолог кылып да албайт экен, тилчи да кылып албайт экен дейт. Мектепке де кире албайт. Же болбосо эмне үчүн болбойт? Филология илиминин ичинде тилчи, адабиятчы, анан манастануучу кылып бөлүп коюш керек да. Филолог кылып окутуш керек да, андай болсо алгачкы. Чтоб алар манастануучу болуп бир жерде иштеп жан сактай албаса, жок дегенде тилчи, адабиятчы болуп, анан ички спецификалык багыты манастануучу болуп кете бермек. Демек, ушундай жагдайлар бар. Бунун баардыгы эми мамлекеттик деңгээлде системага салыныш керек деп ойлойм. Негизинен жогорку окуу жайларда аздыр көптүр манастануу лекциялар окуп келет. Самат, биякта дагы келип атышат, кайрылуу бар, сизге окуп берип коеюн. Чоң рахмат, Самат. Абдан кызыктуу, абдан актуалдуу салыштар менен айтып бердиңиз. Ийгиликтериңиз көп болсун. Сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды алдым. Самат, бизге да кез-кези менен Манас жөнүндө лекция окуп берип туруңуз. Абдан кызык. Окуяларды айтып жатсаң, ошол сен чагылдырган образдар көз алдыга келип жатат. Абдан кубанычтамын. Бүгүнкү лекцияңа чоң рахмат дейт. Кийинки суроо. Кичине кезимде Манас ата дебегиле. Ата деген баарыбызда бар. Манасты майдалабагыла. Айкөл Манас деш керек. Айкөлдүк Манаста гана таандык деген сөздү бир аксакалдан угуп калдым эле. Ошол аксакалдын сөзү эсимден кетпей калды. Сиз кайсынысына кошулат элеңиз? Айкөл Манаспы же Манас атагабы? Эми бул Айкөл Манас деген кандайдыр бир деңгээлде мындай чин десек болот. Даража десек болот. Даражасы менен айтасыңбы же катардагы эле ошонун урпагы катары, атаң катары эле Манас атабыз деп айтасыңбы? Экөөбү бир аз эле айырма бар. Ступень катары, тепкич катары көрсөк болот. Албетте, Айкөл Манас десең, болушунча, мүмкүн болушунча бир сый урмат бар экендиги билинет. Манас ата десең, бир аз катардагы болот. Жөн эле Манас десең, бул башкача болот. Анан кимдир бирөөлөргө окшоп Камкор десең, анда да башкачараак болот. Демек, ар бир сөздүн өзүнүн орду бар да. Болгону ошол нерселерди жүрөк менен кабыл алып, Айкөл Манас ата дегенди көкүрөгүнө түйүп, анан ошол Айкөл деп эмне үчүн айтылган окуяларын билип койсо, байке, андан сонун болот. Анда мындан кийин сөзсүз түрдө Айкөл Манас деп айтат да. Кичине кезибизде аталарыбыз таяктан Манас айтып, Манасты угуп чоңойдук. Абдан жакшы эскерүү күнү болду. Манас Совет доорунда эпос катары таанылган. Азыркы учурда ушуну өзгөртүш үчүн эмне кылуу керек? Муну биз бир нече өңүттөн карашыбыз керек. Дүйнөлүк коомчулукка бул дүйнөдө көлөмдүк жана көркөмдүгү жагынан теңдеши жок эпос катары таанылган. Бул илимий факты. Өткөндө 14 саат айтканы дагы бул илимий жактан тастыктагандай болду. Дүйнөдө жок мындай. Бир дагы өнөрдүн ээси 14 саат тынбай, эч жака жылбай отуруп өнөр тартуулаган жок. Биз маалыматыбыз боюнча Якутияда олонхочулар, ушул эпос айтуучулар 4 саат айтып рекорд китепке кирген экен булга чейин. 4 саат айтып. 14 саат айтуу деген бул чоң уникалдуу нерсе. Мындай 14 саатты, 15 саатты дагы башка манасчылар дагы айтса болот. Бирок биз манасчылар ынтымак жана жалпы элге идеология үчүн биз бул маселени жарыш иретинде эмес, биз ушул менен калышын каалайбыз. Башка рекорд жаңыртуунун кереги жок. Бул жанагы футбольный топ эмес. Мынча гол киргизип рекорд кылыптыр, анан тиги рекорд кылыптыр. Биздин максат бир эле болчу. Биздин максат Манасты
эл алдына алып чыгып ушунча айтылат экенин, ошондой айта алган адам бүгүн да бар экендигин, Саякбайдын учугун улаган жандар бүгүн да бар экендигин далилдеп гана койгубуз келди. Ошол себептен 14 саат айтылган Манас бул уникалдуу көрүнүш катары элди коомчулукта, дүйнөлүк коомчулукта ушу боюнча калыш керек деп ойлойбуз. Самат, биякта биздин кызматкерлер сурап атат. Бизде өзүңүз билесиз да, Манаста аябай сыйлайт, Манаста аябай аздектеген кызматкерлер иштейт. Ошо үзүндү айтып койбойсузбу дейт да. Ошо кечке сиз менен 1 саат сүйлөшүп отуруп, 1 сааттын ичинде аябай ааруланып, тазаланып алгандай болуп калдык да. Биз деле мындай кызматтык көйгөйлөрдөн бир аз башка жака көңүл буруп, бир аз ушундай лекцияларды окуп, бир аз тазарып, бир аз ушундай жакшы рухий азык алдык да. Эми биздин кызматкерлер болсо сиздин мурда деле аткарып жүргөн Манас эпосттордун үзүндүлөрүн угуп, ошо кошо тартышып жүрүштү эле да. Анан ошолор кайра сиздин аткарууңузду сагынып калса керек да. Сурап атышат, Самат Рахмат. Үзүндүсүнөн айтып койчу деп. Рахмат, мен бул маселени атайын подтекстен калтырып унчукпай турат элем. Сиздер суранабы же мен өзүм айтамбы деп. Бирок мен өзүм сөзсүз айтып бермекмин акырында. Сиздердин суранганыңыздар мени кубантат. Анткени сиздер чындап сөз баккан, сөз баалаган адамдарсыздар. Бүгүнкү лекцияда кунт коюп, угуп, абдан жигердүү суроолорду берип жатканыңыздарга кубанычтамын. Бир эле нерсеге өкүнөм, сиздерде бул жандуудай болбойт да. Маңдай теске барып лекция окусам, мындан дагы берилип, мындан дагы бир төгүлүп, кенен сүйлөп берет элем, бирок салтка жараша эмес, шартка жараша болуп атат. Эмесе сиздерге Манас эпосунан бир үзүндү айтып берейин. Жанагы Чубак менен Алмамбеттин чатагы деген окуя бар. Чоң Казакта мен жана Францияга барганда эки адам сүйлөшүп атып эле бир маалда урушуп кетти деп айтты дебедимби? Ошол окуя. Ошондон бир үзүм айтып берейин. Кече Чоң Казакка барарда, Бейжиңге, Кытайга бүлүк саларда, Бейжиңден кабар аларда, Бейжиңдин чегине жетип, кырктын башы кыргылчал, кылымды бузган дыңгылчал, ордодо жаткан Чубакка, чалгынга кеткен Алмамбет менен сыргактын артынан ушак таратып, бузукулук иш кылат. Чубак, аргачандан бир качан баатыр Чубак сен элең. Алдыга салсаң ак жолтой, артта жүрсө саңголдой. Өзгөчө кыйын элең. Кытайдын жолун чалмакка, Кытайдан кабар алмакка, Бейжиңге чалгынды Кытайдан келген Алмамбет чалып, жанына жолдоштукка сыргактың алып, же сен кеңеште жок, же кепте жок, мынтип орукта жатып каласың. Бу кандай? Манас ар качандан бир качан Чубак менен Алмамбет менен сыргак менен кеңешет, ошо менен ченешет, сен менен качан эсептешет деп бузукулук кылат. Ошондо баягы ала көөдөн баатыр Чубак чындап эле жоону сайса ким сайды аты калды Манаска. Манас бул жерде мени эмне үчүн койбостон Кытайдан келген Алмамбетти чалгынга жөнөтөт деп ой келет. Кытайга жөнөткөнүнүн себеби ал Алмамбетке Манас жакын болгон үчүн, же сыргакты жакшы көргөн үчүн, тууганы же жакыны болгон үчүн эмес. Тууганы деген эки ата эненин балдары, ага ининин балдары болгон. Чалгынга ким барат деп тандап атканда бака экөө тандап атат. Жол билген киши жол билет дейт. Кытайдан келген да. Кол билген киши кол билет. Тил билген киши тил билет. Өз жамандыгын биле албайт, өзгөгө кылат чоң милдет деп туруп. Бул Кытайдын разведкага, Кытайга жарайт, жанына сыргакты кошуп берсек, бул Кытайдын тилин билет деп анан атайын Алмамбетти тандап разведкага Алмамбетти жөнөткөн. Бу жерден калыстык үчүн. Аны түшүнбөй Чубак кыргылчалдын сөзүнө кирип алып анан чатак чыгарып, астында көгана санга бир салып Алмамбет сыргак артынан, чалгынчынын артынан, эми жолгоң саныптын Алмамбеттин артынан, мына ошондон ер Чубак, ошон ер Чубак гана кууп калды.
Muna şanda berekin Kuday betin görgözbe. Alban bet kuldun soyum det kanına bugün toyum det kardan alıp tırga tübülük sılıp tıra tangın gülün dünya. Bugala sanga bir salıp Gıtaydın yolun bet alıp yemi jönüp kalıp tır. Muna şanda berekin Kuday betin görgözbe. Karolda turgan gambaka buzulup kalgan yerlerдің Kuday betin görgözbe. Emi görüp alıptır, Ermanastın aldına, emi varıp kalıptır, mınday kebin salıptır, buzu kuluk kılgan bir, janağı kırıktın başı kırgıl çal, buzu kuluk salıptır, eğer çubaktın koşamda, gökütüp batır kalıptır, devuşentip aytkanda, aylanaganda kılavuz, devuşentip boylap, munoşandan berekin, aykül manaz batırın, astındağın Akkula berdin tarkın dep, ağılpok berdin koşonda, üstüne varıp japkın dep, bunu şonda berekin, ağılpoktun kalışıp, bunu şondan surasan, Akkulanın koşkoştap, bunu şonda berekin, er çuvaktın aldından, aksakalın jaykagan, altayçılık kıyındı, aldın ala baykagan, balminin uzun çaykagan, bolu oturgan müşküldü, bolu iliktin baykagan, kayran bakay avavız, bunun kılgan işin karangız, Kuday betin görgözbe, er çuvakan gibi aytar, gibi aytkandan gibi aytar, aylanayın çuvagın, çuğulgandı çınagın, kıyın gün başka düşkönde, belgistik kılar uvagın, düşü turgan alman bet, çalgındın çalat kim üçün arkada kırdı del üçün aylasan konan sen çuvak, seni menen ben üçün. Devoşentipge baytsana, da çubak bolbodun, akkula tartsa bolbodun, mında da çubak onbodun, ağol poktu çapsan bolbodun, anda da çubak onbodun, alman bet kurdun sayam det, karbanı alıp tırganına bugün toyam det. Oşanda kardıga tuğ salıp tır Kuday betin görgözbe gölgene sangan bir sarıp. Oşanda kaçulanıp kanangadıp tırıng, akılman bakay gibi aytıp, Anday mınday dep aytıp, mınday aytsa bolbodun, oşo kezden berekin, aşulanıp yer bakay, mına mınday gibi aytat, ey bölüsün bürü jep ketet, bölünüp kaldı kırgız dep, bölü gelgen get ketet, jarılsan yolburs jep ketet, jarılıp kaldı kırgız dep, jarpı jurtkan jep ketet, asmanda uçkan algır kuş, asmangan uçup çıkkanda, kanatı menen uçuğuçu, hayırlıp yerge konganda, kuyruğu menen konuça, manastın manaz bolmaga, barımızdan bonuça, mınday aytsa bolbada, mınday aytsa bolbada, arı yok çuva konbada, mankan bastırıp, yolun çetin kaldırıp, emi yurgun salıptır, alman betin artınan, kin Kıtaydın bet alıp, emi bu kalıptır, bunu şonda berekin, çalınga ketken janaga, bunu şondan kanaken, yolboştuktan canına, er sırgaktın kalıptır, er sırgaktın surasan, atta jengil tayagaçak, aruvaktan yolgosak, uykusu yok er sırgak, bu Kıtaydın çekin bet alıp, emi dönüp baratsa, arka jagın karasa, urgup çang çıkar, urgan çangdı görgönde, bunu şonda berekin ana kengden jan çıkat. Kanday boldu dep. Muna şondan surasan, Kuday betin görgözben, çubak durup jep aytat, jep aytkandan jep aytat. Atыңдын өзүң бура тураладың, кармак кулалдың жерген тура тур. 12 Türk'ün kol başlap çalgındı çalar sensin be. Kengeçte yok, cepte yok, Akpartay'dın çubak batır çubak menenem. Minki boğduk takana kadar mendim. Kıtay'dan gelgen Alman bet. Atаңдың gülün dünyaya devoşentip aytkanda, namusundan çıdabay bunun şondan anaken, aşuğlanıp turgandan adangıça bolbada, asman belen jeringdin tülösüne bütkönde, ayın belen gününgdün tülösüne bütkönde, kırşora kura beri kılgan,
Teregeyi teң kılgan, atsız gelgen bir çora, atsız gelgen çorağa, at tuyak ye gerek, at mıktıs mingizgen, tonsuz gelgen bir çora, yakasın al çingizges, tonsuz gelgen çorağa, ton mıktısın giyizgen, büyüsüz gelgen bir çora, büyüsüz gelgen çorağa, ağın altı kanata görüge, asemde jasap kirgizgen, mına şondan gelmanas, ereyişken erlerge, kalıstık sözüm aytam der, eldeştik kaytam der, atman barın kalıptır, mına şonda ereyken, kırçıldaşkan dekeldin, yemeği görüp ayıralman, ermanas, mına şonda berekin, mına sarıptır, emele canı biz geldik, ne kara olup gitti dep, aytın arçın akırı bilinip kalgan gitti dep, min tuturap kalganın noşanda berekin kara güçkö batırın kat kırıktı salgadı. Oşondan alman gibi aytat, kanda gibi aytat. Kanırga geldin şoreken, manaz halkına naz kankureken, kayışka derdin şoreken, bir günüm var nereken, nereken gemeken, elini nazgan gidipke, ertele verdim bereken, hakkının varın gereken, kançasa degin gemeken, hakkına nazgan sorduğuğa, manazga ayttaga bölüm bereken, erek işten kan ölsün, emgek takpay can ölsün, erek işişin bolbosa, manaz elini çetin kim görsün, bir türlü görmen ettin, emgegin kim görsün, eserdi dürgeliye içtip ne türlü olgan törölsün, altın taksın sıngan ölsün, azaptı tarttı can ölsün, namыстın işi bolbosa atağındın görün yermanas. Senin aylındın kada çetin kim görsün, her türlü gördük men ettin azabına kim görsün. Hayvandı koştuk çavuşsun, akılsız kanday türlüsün, artıkça gördük körgünçö, hazır turgan almam bet, ahiret böyle cennesin, aytılıp turup kordagan, hazarın kim görsün, kanıldı bayttım kiminde, kanınge köndürükçe, karavadı çuvarım, karayım bir cininde, kulakıl dedim kiminde, kulağınge köndürükçe, urayım bir cinindi, tuyun durup kalmızıp, düşmanlığın birinde, yakıldı bayttım kiminde, bel baylagan geri çoba, çaksan çındap cininde, bilirsin kıtay zilindi, gecegin geldin bugünkü, gecegin götüründi, akpartanın çuvağı, karbıgasın kim üçün, koşunga kıymat kıldırvaya, delegişin kim üçün, erge kıymat kıldırvaya, erç barış kay üçün, göreyim be üçündü, bakırsınga geri çubak, seneyim bin üçündü. Canım geldin bu gezden, çırayım bu ötündün, hasta tartıp cevay tamamını volgon kırpa tartıkça çubak sen aytam. Belkincülü beldire besinde çubak şuya geçen el tabalbay geldi. Karaylap yürüp eldirip kadırından uçup karıp kovalmay geldi dep kardan sanalman bet atandın bir dünya. Abi gunganın dıgana tögör tuşu buna. Barakeldi, barakeldi. Rahmat sizge sonunuz. Çınında ele Fransuzlar düşündük da biz daha. Fransuzlar düşünbös kaylası жоқ эле. Биякта бизге дагы кабылдар келип түшүп атат. Самат мырза, чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Самат мырза, чоң рахмат, пайдалуу болду. Жан дүйнөбүздү байытып, руханий азык тартуулап бергениңизге терең ыраазычылык бар болуңуз, Самат мырза. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалап жатышат биздин кызматкерлер. Ошону менен учурдан пайдаланып биз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгесине ыраазычылык билдиребиз. Ошол Маданият министрлигинин алдында Кыргыз Республикасынын Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин салттуу музыка кафедрасынын башчысы Самат Көчөрбаев, атактуу манасчыбыз, биздин улуттук маданияттын жаркын өкүлү, улуттук филармониябыздын манасчысы, Кыргыз патенттин сүйүктүү чыгармачыл адамдарынын бири Самат Көчөрбаев биз менен 1 сааттан ашык убакытты бөлүп, бизге Манас дүйнөсүнө жол баштап киргизип, биздин кызматкерлерге жакшы лекциясын тартуулады. Дагы суроолоруңуздар барбы биздин кызматкерлер? Суроолоруңуздар болсо, оюңуздар болсо айтыңыздар. Сөзсүз мен ойлойм сиздер менен дагы маңдай тескей жолугабыз. Биз чыгармачылыкта деги эле
мамлекеттик кызматта чогубуз, үзөңгүлөшпүз, жолубуз бир, оюбуз бир, багытыбыз бир. Сиздердей интеллигент адамдар менен сүйлөшүү биз үчүн өзгөчө кубаныч тартуулайт, анткени сууну сиңген жерге куй дейт. Сиздерге окшоп түшүнүп, маанилүү суроолорду берип турса, албетте бизге кубаныч. Буюрса сөзсүз жандуу дагы жолугуп сиздер менен баарлашабыз деп ойлойм. Манаста баалуулуктар өтө көп, абдан көп. Мен келечекте ойлойм, азыр Манас боюнча 100гө жакын кыскача үзүндүлөрдү дайындадым, сиздерге маалымат үчүн айткым келет. Ал үзүндүлөр эмне? Азыр коомдогу жагдайды эске алуу менен кичинекей бир брошюраны диски менен кошо чыгарып коюу ниетим бар. Санжыра радиосунан саат сайын кетип аткан Манасты уксаңыздар керек. Ошол Манасты мен айтып, текстин салттуу варианттын негизинде мен дайындагам. 100гө жакын окуя деген эмне деп суроо жарала турган болсо, бул баатырлардын сүрөттөөлөрү, эпостогу айымдардын сүрөттөөлөрү, тулпарлар, курал жарактар, анан маанилүү аркылуу окуялар. Ушулардын баардыгынын аудиосу да бар, тексти да бар. Кичинекей бир брошюра китепче кылып, анан дискин кошо тиркеп, анан мектептерге таратчы болсо, менин оюмча чоң китепти окуя албаса дагы алгач мектеп окуучулары же Манаска күйөрмандар, кызыккандар ошондон окуса толук баш каармандардан маалымат алат эле деген ойдомун. Ошондой ниетте, ошондой иштерди жасап жатам акырындап. Келечекте дагы көп иштерди жасаганга аракет кылабыз деп ойлойм. Бүгүнкү лекцияны бир кунт коюп, угарман болуп, сүрөөнчү болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Нургүл эже өзгөчө сизге ушундай ортомчулук кылып, жакшы уюштуруп бергениңиздерге, Өктөм эже баштаган баардык эжекелерге ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге, Самат. Сиздин кандай демилгелериңиз болсо көрүп аткандырсыз. Кыргыз патенттин жакшы конкурстары жарыяланып атат. Кыргыз жазуучуларын колдоо, кыргыз авторлорун колдоо боюнча көп демилгелер бар. Ошол жанагы эле айтып аткан өзүңүздүн долбоорлоруңузду бизге да сунуштап көрүңүз. Келиңиз, сүйлөшөлүк дагы, балким бир табарбыз бир чекитин да, ошонун чечилбечү проблема жок. Ошонун баарын эле чечкенге аракет кылалык, дагы иштешелик, ушул Манасыбызды элге жерге жеткирели. Ошо ден соолукта болуңуз, Самат. Чоң рахмат. Силер эле эмес, сиздер менен баарлашып биз өнөр адамы ушундайбыз да. Мен дагы бул кагаз иштеринен арылып, бир аз башка дүйнөгө кирип алдым. Сиздерге да бир аз жакшы болду деп ойлойм. Кабинеттен отуруп эле башка дүйнөгө кирип кеткендей болдум, анткени деген Манастын дүйнөсү ушундай. Сиздерге бир аз болсо дагы маалымат бере алсам, анда мен кубанычтамын. Жакшы туруңуздар, барыңыздарга рахмат. Рахмат сизге, жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. 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 Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик, Самат. Нургүл сага рахмат. Рахмат. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат, жакшы туруңуздар.